Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү отурган сабагыбыздын темасы кыргыз тили кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп аталган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө арналган сабак болмокчу. Анда эмесе көңүлүңөрдү төмөндөгү видео сабакка бурсак. Сабактын максаты эне тил күнүнүн белгиленип калыш тарыхы жөнүндө булактардан маалымат алышат. Мекен алдындагы алардын жоопкерчилиги артат, атуулук сезимдери ойгонот, эне тилин сүйүүгө, сактоого умтулушат, өз оюн ачык айтууга үйрөнүшөт. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан баардыгыңарды балдар бүгүнкү улуу тил майрамы менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Эне тили ат энеңдин, өз элиңдин тили. Дүйнө жүзүндө көп сандаган эл бар. Алардын өзүнчө эл экендигин, башкалардан бөтөнчөлүгүн белгилеп турган баарыдан мурда өз эне тили. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Түрк тилдеринин курамына анын ичинде кыргыз кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүү калкынын Кытайдагы, Өзбекстан, Тажикстан, Ооганстан, Түркия, Орусияда жашап жаткан кыргыздардын эне тили. Тил ар дайым эл менен кошо өнүгүп, өзгөрүп, жаңыланып, тазарып жана байып турат. Элдик оозеки көркөм мурастарда, жазма адабият чыгармаларда эне тилдин кудурети менен эл арасында жашайт. Алсак, Манас эпосу 1000 жыл жашап, эл тагдырынын ысык суугун, ачуу таттуусун өз тулкусуна сиңирген. Учурдагы кыргыз тили өнүгүү жолунда. Бүгүнкү илимий техникалык жана башка керектөөлөрдүн бардыгы талаптарына жооп берген өнүгүп жаткан улуттун тили. Кезегинде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов элдин улуулугу анын тили менен маданиятында деп айткан. Улут болсоң, тилиң менен улутсуң, улук болсоң, тилиң менен улуксуң. Демекчи, кыргыз элинин эл оозунда эне тил тууралуу ар кандай накыл кептер бар. Эне тил эл дөөлөтү. Таттуу тил жан жыргатат, тантык тил азап ырбатат. Эне тил улуттун байрагы, өз тилиңди бил жайдары. Эне тилдин көр болгону, эгемен элдин шорлогону. Өнөр алды кызыл тил. Кыргыз тили эчең кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан демекчи, кыргыз тили жөнүндө акындарыбыз өз ыр-саптарын жазып калтырышкан. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм, башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Алыкул Осмонов. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшаңдап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, тамекинин түтүнүн үйлөп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп, кыргыз эмес, кыргызды жыдыткандар, кылым кескен тарыхын унуткандар, кыргыз эмес, кыйшайтып калпак кийип, каада салтын, калкымдын унуткандар. Шайлообек Дүйшеев. Улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кызыл эт кезден торолтуп, кыялым көккө күүлөгөн, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Байдылда Сарногоев. Ошондой эле бүгүнкү күндө эне тилдин тагдырына кайдыгер карабаган ар кандай акындар, калемгерлер өз чыгармаларын эне тил тууралуу жазып келе жатышат. Алардын ичинен
Калемгер катары мен дагы өз чыгармамды эне тил тууралуу жазган элем. Бүгүнкү сабакты балдар ошол менин эне тил деген ырым менен жыйынтыктоону туура көрдүм. Эне тилим эртеңиңде көп үмүт, эзеликинин түбүн бекем сактаган, кыргыз деген улуу аттын артында кыргыз тилдин улуулугу даңкталган. Кылым кезеп, жашап, сактауланып, кыйла мезгил кыйрында куралып, кымбатымсың, ыйыгымсың кыргыз тил, көркөмүңө, байлыгыңа турамдайм кубанып. Көөн өрбөгөн, унут калып кетпеген, көөнө тарых байырлаган из менен кыргызымдын кыйындыгын сезебиз, көчмөн элдин тили турса эң бекем. Жаша тилим, түбөлүккө сүйлөнгүн, тилин билбес кээ адамдар үйрөнсүн, өчпө тилим өмүрлөрдү карытып, өз нугунан жазбай тилим өнүккүн. Үйгө тапшырма: эне тили жөнүндө ырлардан көркөм окугула, эне тилим эне сүтүм деген накыл кепти чечмелегиле жана эссе жазгыла. Биз ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силерге бүгүнкү сабак абдан жакты деген ойдомун. Анда эмесе балдар, эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта